Assalamu alaikum туугандар, урматтуу мекендештер. Барыңыздарга чукул кайрылуу. Мындан 2-3 күн мурда түнкү саат 12:30 Москванын сааты боюнча Кыргызстанга уча турган рейс алдында сумка жоголду. Ручной сумка жоголду. Кыргызстандын жараны Кулматова Гүлжамал эжебиз Россияга ооруп барып, оор операциядан өтүп, анан кайтып аткан учурда колунда жүктөрү, сумкалары бир аз оорураак болгон экен. Регистрациядан өтүп атып, кыйналып, жанында регистрациядан өтүп жаткан кыргыз жигиттердин бирине ушу жардам берип коесуңбу десе, Аллах разы болсун, ал жигит дагы кичпейилдүүлүк кылып, макул деп сумкаларын алып көтөрүшүп турган экен. Бирок ручной сумкасын ошол жигитке карматкан экен. Регистрациядан өткөндөн кийин зал ожиданияга барып, анан тиги операция болуп кайткан эже сумканын ээси бир аз эс алып, өзүнө келгенден кийин анан сумкасы эсине түшүп, тиги сумкаларын кармашып турган баланы таппай калыптыр. Ал деле регистрациядан өткөн экен. Ошол түнкү рейстерде Ошко учканбы, Бишкекке учканбы, аны да билбейт. Кыскасы регистрациядан бир эле окошкадан өтүшүптүр да. Ошол мезгилдерде Ошко уча турган рейстер деле болгон экен, Бишкекке деле учкан рейс болгон экен. Тиги сумканын ээси Гүлжамал эже Бишкекке учуптур. Ошондо ушул эже бизге кайрылып жатат, ушу сумкамды таппай атам, балким ал жигит дагы бизди издеп жаткандыр, ушуну бир жарыя кылып коесуңарбы деп бизден суранды эле, биз макул дедик. Ал сумканын ичинде акча каражат болгон, миграциялык документтери болгон. Кулматова Гүлжамал деген эжеге таандык. Эгер сиз көрүп турсаңыз, урматтуу жардам берген мырза, ичиндеги документтерин ачып карасаңыз, Кулматова Гүлжамал эжеге тиешелүү миграциялык документтери бар экен. Эгер эжеге чалсаңыз, өзүнүн паспортун көрсөтүп, документтерин көрсөтүп, сизге өздүгүн тастыктайт. Ал эжени көрсөңүз деле тааныктырсыз балким. Байланышка чыгып койсоңуз, эми аманат, жардам бергениңиз үчүн рахмат, Аллах разы болсун. Сиздей жардам берген жигиттер көп болсун. Бирок аманат болгону менен эми ээси жоготуп алды, балким сиздин колуңузда тургандыр. Сиз ошого байланышка чыгып койсоңуз, ээси издеп жатат, акча каражаты, миграциялык документтери, буюм тайымдары бар экен. Анча-мынча ушу кымбат баалуу кийим кечеси бар экен ичинде. Кыскасы ошол сумка ичиндегилери менен ошол эжеге керек болуп атыптыр. Тез арада байланышка чыгып коюңуз. Аллах разы болсун. Сизди күтүп атат.